Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Биз мурунку сабактарда Манас эпосу композитордук музыкада жана ошондой эле Манас операсы кыргыз элинин туңгуч композиторлору менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабактын темасы Калый Молдобасанов Манас кошууну симфониялык сүрөттөмөсү. Биздин максат симфониялык сүрөттөмө жөнүндө маалымат алуу, Манас эпосунун негизинде жазылган Калый Молдобасановдун Манас кошууну симфониялык сүрөттөмөсү жөнүндө түшүнүк алуу, Манас эпосу менен композитордун чыгармаларынын байланышы эмнеде экендигин анализдөө, Калый Молдобасановдун чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алуу. Калый Молдобасанов кыргыз элинин атактуу композиторлорунун бири. Анын чыгармачылыгы көп кырдуу. Молдобасановдун чыгармачылыгында маанилүү орунду ээлеген Куйручук, Саманчынын жолу балеттери, Жаштык бийи, Жоогазындар бийи, Жаз вальсы, биздин замандын кишилери хореографиялык советалары, Манас кошуунунда симфониялык сүрөттөмөсү сыяктуу көптөгөн чыгармалары бар. Композитор балдар үчүн музыка жазган. Атап айтсак, скрипка жана фортепиано үчүн 10 пьеса, фортепиано үчүн 24 пьеса, Акын Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган Бактылуу балдар аттуу сопрано жана фортепиано үчүн Ырлар түрмөгүндүү көптөгөн чыгармаларды жараткан. Эл, жер, мекенине арнап гүлдөгөн Кыргызстан, Бишкек шаарынын 100 жылдыгына арнап Гүлдөгөн шаар аттуу чыгармаларын жазган. Калый Молдобасанов кыргыз фольклор кайрыктарынан, ошондой эле заманбап музыкалык көркөм каражаттарынан колдонгон. Чыгармаларынан өзгөчө Манас эпосунун обондорунда кеңири кездештиребиз. Молдобасановдун чыгармачылыгы улуттук маданият гана эмес, чет элде да кулачын кеңири жайган. Симфониялык сүрөттөмө айлана чөйрөнү музыканын жардамы менен көркөм чагылдыруу усулун, ага байланыштуу музыкалык драматургияны, ой жүгүртүүнү мүнөздөгөн, өзүнө камтыган музыкалык, эстетикалык түшүнүк. Манас кошууну симфониялык сүрөттөмөсү. Кыргыз элинин атактуу композитору Калый Молдобасанов өзүнүн чыгармачылыгында көптөгөн элдик музыкалык жанрларга кайрылган. Анын чыгармаларынан элдик обондордун, күүлөрдүн, ошондой эле Манас эпосунун обондорунун кайрыктарын колдонгондугун кезиктиребиз. Композитордун мындай чыгармаларынын бири Манас кошууну симфониялык сүрөттөмөсү. Бул чыгармада композитор эпикалык образды, улуттук колоритти ачып берүү үчүн Манас эпосунун обонун пайдаланган. Симфониялык сүрөттөмөдө композитор Баатыр Манастын жана анын жоокерлеринин мүнөздөлүшүн эпостун обонунун негизинде көркөм сүрөттөгөн. Анда найзалардын, кылычтардын кагылышы, жаа жебелеринин учушу, ооздуктардын карсылдата чайнаган, алкынган аргымактардын чуркашы сыяктуулардын ыргактуу сүрөттөлүшүн таасын ачып берген. Азыр балдар биз Манас балетинен көрөлүк.
Балдар, силер бүгүнкү сабакта Манас кошууну симфониялык сүрөттөмө боюнча түшүнүк алдыңар. Композитор Калый Молдобасаров жөнүндө маалымат алдыңар. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 44 бетиндеги суроолорго жооп жазгыла. 43 бетиндеги атам экен деген ырды жаттагыла. Саламатта калгыла.